Медере Сыңгулович, 2020 бюджетти 2019 бюджет менен салыштырма кылганда өсүш 3 миллиардка сом болуп атат, туурабы? Бюджет. Ооба. Ортомчо. Анан республикалык бюджеттен 900 миллион сом берилип атат, туурабы? Жок. Республикалык бюджеттен 21 миллиард. Жок, мен салыштырма кылганда кошумча. 873 миллионго көбүрөөк. Кошумча. Ошондо 2 миллиард сомду каяктан сиз аласыз? Бизде жаңы компаниялар ачылабы, өндүрүш болобу, заводдор ачылабы? Урматтуу Дастан Далабаевич, бул жерде биз камсыздандыруу төгүмдөрүн 2020 жылга 2019 жылга салыштырмалуу 107,8%га өсүш менен коюп атабыз. Бул себеп биринчиден жана өзүңүздөр билесиздер, мугалимдердин айлыгы көтөрүлдү, ошолордон кошумча каражаттар түшөт. Андан тышкары карыздар бар, азыр салык кызматы ошолордун үстүндө иштесе, бул акча каражаты толук кандуу түшүш керек. Негизги өсүш бул камсыздандыруу төгүмдөрүнүн өсүшү 2 миллиард 583 миллион сомго. Только ошол эсебинен, туурабы? Ооба. Мен ойлоп аткам да, же компаниялар жаңы ачылабы, өндүрүш болобу? Таң калдым да, 2 миллиард каяктан ушул ошонун баарынын өсүшү, жалпы айлыктын өсүшү менен баары эсептелип чыгып атат да.